Амансызбы, ардактуу телекөрөрман, назарыңыздарда бир апта бою өлкөдөгү жүз берген негизги окуяларга сарсеп салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Студияда Абдумалик Базарбаев болом. Токмок шаарында 80 жаштагы киши эже сиңди өспүрүмдөрдү зордуктоого шек саналууда. Алардын бири 8 айлык кош бойлуу экени кабарланды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. 19 декабрда балдар иштери боюнча инспектор 12 жаштагы кыз кош бойлуу экенин облустук милициянын жетекчисине маалымдаган. 1942 жылы туулган жарандын үстүнөн милицияга арыз 20 декабрда түшкөн. Арызда шектүү 12 жана 14 жаштагы кыздарды алдап үйүнө алып кирип зордуктаганы белгиленген. Милиция зордуктоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Милициянын маалыматына караганда, быйыл жаздан бери эки өспүрүм шектүүнүн үй жайын жыйноого жардам берип жүргөн. Жашы четелектерди зордуктоо фактысы буга чейин да катталган. 5 сентябрда Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колдуу болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылган. Кылмышка шек саналып, жалпысынан 4 киши кармалып, 2-4 декабрга караган түнү Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагында өздөрүн асып алган. Ички иштер министрлиги буга чейин быйыл 7 айда сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш ишин тергелип, анын 80-и сотко жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Балдарды зордуктоо фактысынан улам 39 кылмыш иши тергелип, анын 25-и сотко өттү. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланууда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстанга убактылуу барбай же бул өлкө аркылуу башка мамлекетке чыгуудан карманып турууга чакырды. Бул кыргызстандыктардын Тажикстандын аймагына киришин чектеген чараларга байланыштуу экенин аталган мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Тышкы иштер министрлиги Тажикстанга кирүү жана чыгуу маселеси боюнча маалымат же кеңеш алуу үчүн консулдук департаментине жана Кыргызстандын Душанбе шаарындагы элчилигине кайрылууну сунуштайт. Быйыл октябрда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстандын аймагына киргизбей койгон учурларга байланыштуу бул өлкөгө барбай турууга чакырган болчу. Анда Кыргызстандын жарандарына карата Тажикстанга кирип чыгуу тартиби өзгөргөнү тууралуу эл аралык келишимдерде бекитилген тартипте маалымат бере электиги айтылган. Тажикстан Кыргызстандын бул билдирүүсүнө комментарий берилек. Эске салсак, соңку 2 жылда тажик бийлиги эгемендүү Кыргыз өлкөсүнө масштабтуу 2 рет кол салып, жүздөгөн өмүрдү кыйып, миллиондогон чыгымга кептеди. Бул жылдын эң мыкты ыраазычылык каты өз ээсин тапты. Тажикстандын кол салуусунда колунда баласы менен үй бар деген жазуу көтөрүп чыккан жаран ыраазычылык алды. Президенттин Баткен облусундагы карам укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын тургуну Келдибек Матисаевга ыраазычылыгын билдирди. Келдибек Матисаев 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусундагы эвакуация болгон жарандарга жардам колун сунган инсан. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев өз кезегинде Келдибек Матисаевга кыйын кырдаалда жабыркаган үй бүлөлөргө патриоттук сезимде кол сунуп, өлкөнүн бүтүндүгү, элибиздин келечеги үчүн кошкон салымы жана өз учурунда материалдык, моралдык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ыйгарым укуктуу өкүл мындан сырткары оор кырдаалда колдоо көрсөтүп жабыркаган үй бүлөлөргө жардам берген ар бир кыргызстандыкка Баткен элинин жана жеке өзүнүн атынан ыраазычылыгын билдирди. Президент Садыр Жапаров 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарына иш сапары менен барат. Сапардын алкагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын айтымында иш-чарага Кыргызстан, Беларусь, Азербайжан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Түркменистан, Өзбекстандын президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы катышаары күтүлүүдө. 14 октябрда Астана шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өткөн. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров катышкан. Анда КМШга төрагалык кылуу Кыргызстанга өтүп, кеңешменин 2023 жылдагы жыйыны Бишкек шаарында өтөрү айтылган. Бир апта бою өлкөдөгү урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар.
19 декабрь дүйшөнбү президент Садыр Жапаров футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалына катышты. Катардын эмири өлкө башчысы Жапаровду жеке өзү Катарга, анын ичинде 2022 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттешине чакырган. Бул күнү актер Азиз Мурадилаевдин акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Театр жана кино актеру 44 жаштагы Азиз Мурадилаев узакка созулган оорудан каза болду. Актер коомчулукта Курманжан Датка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек Датканын ролун аткарганы менен белгилүү. Кыргыздын белгилүү кинорежиссеру Актан Арым Кубаттын эсимде тасмасы Евразия эл аралык кино сынагынын баш байгесин жеңип алды. Евразия эл аралык кино фестивалдын алтын статуэткасы жана акча каражатынын сертификаты тапшырылды. Бул Актан Арым Кубаттын Евразия эл аралык кино фестивалындагы 3-чү жеңиши. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев Соода өнөр жай палатасына жетекчи болуп шайланды. 20 декабрь шейшемби. Бул күнү Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленди. Коопсуздук комитетинин майрамы менен президент Жапаров өзү куттуктап, өлкөнүн туруктуулугуна жооптуу кызмат экенин баса белгилеген. Ошко Москванын аба майданынан учкан аялдын 600 000 рублин уурдап алышкан. Иликтөө иштеринин алкагында Орусиянын аэровокзалынын перрондук тейлөө агенттигинин 2 кызматкери кармалган. Борбор каалада кафелердин биринде 2 топко бөлүнгөн кишилер мушташып кетип, анын кесепетинен 2 киши бычак жеген факты Октябрь райондук милициясынын маалыматтык каттоо журналына түшүрүлүп, тергөөгө чейинки иштер башталган. Бул күнү Кыргызстандын энергетика министрлиги Жапониянын Maru Systemsco компаниясы менен Каракөлдө чакан гез куруу боюнча долбоорду ишке ашыруунун жол картасына кол койду. 21 декабрь шаршембе мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүнүн паспорту долбоорун ишке киргизди. Долбоор ишкерлердин жайгашуусунун электрондук картасын иштеп чыгуунун 2 этабында жүзөгө ашырылды. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн алдына жаш балдар үчүн ойноо аянтчалары курулууда. Каланын Төлөйкөн Кечи районунда калк жыш жайгашкан аймакты 800 000 сомго салынган чакан аянтча пайдаланууга берилди. Бул күнү Ош шаарында энергетиктер күнү белгиленди. Кесептик майрамга карата шаар бийлиги эмгеги сиңген энергетика тармагынын кызматкерлерин сыйлады. Энергетиктердин кесептик майрамы алардын жумушу абдан көбөйгөн учурга жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө дал келет. Өлкө боюнча эң бийик балаты Ош шаарынын Борбордук аянтында шаардыктардын коштоосунда жанды. Шаар бийлиги быйылкы жаңы жылга 2 700 000 сом сарптайт. 22 декабрь бейшемби. Ош шаарынын аймагында темир жол станциясында бензин куюлган вагонго жүктөлгөн 3 цистерна кечээ темир жол каттамынан чыгып оодарылып, 59 жаштагы кишини басып калды. Панфилов районунун электр тармактарына текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында кылмыш иши козголду. Текшерүүнүн жүрүшүндө Панфилов рейсинин материалдык жооптуу адамдары тарабынан жалпы суммасы 1 605 749 000 сомдук материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги аныкталган. Жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева 3 тилдүү билим берүү системасын киргизүүнү сунуштады. Эл өкүлү анын максаты келечек муундун кыргыз, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөшүүсүн калыптандыруу болуп саналаарын айтты. Кыргызстандын мамлекет катчысы Сүйүнбек Касманбетов Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында президент Касым-Жомарт Токаевдин кабыл алуусунда болду. Казакстандын президенти Токаев мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовду 2 даражадагы достук ордени менен сыйлоо жөнүндө буйрукка кол койгон. 23 декабрь жума. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстанга убактылуу барбай же бул өлкө аркылуу башка мамлекетке чыгуудан карманып турууга чакырды. Бул күнү Улуттук тарыхый музейине Баткендеги кол салуудан курман болгон аскерлердин портреттери расмий түрдө өткөрүлүп берилди.
Саамалыкка УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунда вирустук инфекция менен 5 жаштагы бала чарчап калды. Мекемеге вирустук инфекциянын белгилери менен өтө оор абалда түшкөнү маалым болду. Өлкөдө гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Ош шаарында номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда каттоого алынган 27 000 жарандын 95-ине вакцина акысыз сайылды. Өлкөдөгү такси кызматына лицензия алуу милдеттендирилип, оңурулду унааларга уруксат берилбейт. Мыйзам 6 айдан кийин күчүнө кирет. Айдоочулар 1 жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузса, кайра экзамен тапшырат. Учурда бул мыйзам долбоору парламентте 2-чи окуудан өттү. Эми катализатору жок автоунаа ээлерине 20 000ден 65 000 сомго чейин айыппул салынуусу мүмкүн. Экологияны жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Ошол Кыргыз коомчулугунда Япониянын оң рулдуу унааларын өлкөгө кайрадан киргизүүгө уруксат берүү кайрадан демилгеленип, кол топтоло баштады. Кыргызстанда жол кырсыгы жыл өткөн сайын көбөйүп, жолдо жүрүү эрежесине түрдүү чектөөлөр дагы сунушталууда. Автомаалыматтык программасынын бул жолку коногу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт-насаат иштери боюнча инспектору Алтынбек Тегизбаев болмокчу. Саламатсызбы, студияга куш келипсиз. Дароо эле суроого өтсөм, негизи эле ушул жогоруда айтып өттүм, айдоочулар 1 жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузса, кайрадан экзамен тапшырат деген талапка ушул мыйзам долбоору коомдук талкууга талданып атат. Сиз инспектор катары бул мыйзам долбооруна көз карашыңыз кандай? Рахмат, туура айтасыз. Негизинен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети 2 окуудан кабыл алды. Бұл боюнча негизинен ушул акыркы 5 жыл 10 жылдыкты алабызбы, республиканын аймагында ушул адам өлүмү менен коштолгон жолдун акыркыстардын саны аябай өсүп кетти да. Ошого биздин Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт ушул 2-чи окуудан кабыл алган мыйзам долбоорунда жол эрежесин сактоо, аларга жоопкерчиликти күчөтүү боюнча, мисалы, айдоочу 1 жылдын ичинде мамлекеттик белгиси жок, же болбосо күбөлүгү жок, айдоочулук күбөлүгү жок, мас адамга рулду берсе, андан сырткары ушул транспорт тармагындагы ыйгарымдуу өкүлдөрдүн талаптуу, мыйзамдуу талаптарына баш ийбесе, же болбосо ушул инспектордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбесе, ошондой эле карама-каршы тилкеге чыгуу менен алдыдагы транспорт каражатын озуу өтүү эрежелерин бузган учурда, ушул 3 учурда, 4 учурда 1 жылдын ичинде кайталанса, ошол айдоочуну экзаменге кайрадан тапшыруу боюнча ушундай мыйзам долбоору азыр каралып атат да. Мен ойлойм, ушул мисалы мас айдоочуга автоунааны берген, карама-каршы тилкеге чыккандыктан ошондой жолдун акыркыстарын алып келүүчү себептери болуп атат да. Ушул негизинен ушул мен ойлойм, ушул жол эрежесин алып келген жол эреже бузууларды мен ойлойм 1 жылда 3 жолу кайталанса, экзаменден кайра тапшырууга жөнөтсө, мен туура эле кабыл алам деп ойлойм. Рахмат. Анан азырдагы ушул коомчулукта өзгөчө ушул айдоочулардын арасында кызуу мындай экача пикирди жаратып атат лицензия маселеси. Буга чейин өзүңүз айттыңыз, жана ошол жүк спринтерлерге берилген лицензия, анан баягы жеке баягы степ вагон же аймактар аралык каттаган оң рулдуу унааларга бериле элек деп. Негизи эле бул мыйзамдагы коомдук талкууда турат, сунушталып атат. Кандай болду өзү? Эми азыркы учурда ушул жүргүнчүлөр ташыган кичи автобустар, сол урулдуу автобустар, микроавтобустар, жүргүнчүлөр ташуу менен алектенген кичи автобустарга гана ошо транспорт инспекциясы гана лицензия берип келген да. Азыр эми аймактар аралык каттамдарга, же болбосо Кыргызстандын булуң бурчуна жеңил автоунааларга, такси кызматтарына бул лицензия берүү азырынча мыйзам күчүнө кире элек. Азыркы учурда аракеттеги мыйзамда бул ушу жүргүнчүлөр ташыган гана микроавтобус, автобустарга гана берилген. Лицензия берүү жагы такси кызматтарына жана башка аймактарга каттаган
кызматтарга баягы такси жүргүнчүлөр ташуу менен алектенген таксисттерге дейбизби азырынча андайга уруксат бериле элек. Рахмат. Анан соңку мезгилдери ушул өлкөгө кайрадан оңорүлдүү унааларды алып келүүгө кол топтоо демилгеленип, айрым активисттер дагы уда көтөрүп келатат. Негизи эле ушул оңорүлдүү унаалар мындай чындап эле кырсыктын, жол кырсыгынын себеби? Себеби мисалы Кыргыз Республикасынын аймагына 2015-жылдан баштап эле ушул оңорулуу автоунааларды киргизүүгө тыюу салган да ошол маалдагы өкмөт тарабынан кабыл алынып, эми азыркы биздин автожолдор, мисалы бардык автожолдор ушул сол рулдуу автоунааларга ыңгайлаштырылган да. Ушул мисалы ушул эл аралык мааниде болобу, мамлекеттик мааниде болобу же башка шаарларда болобу, көчөлөрдө болобу негизинен оор жолуна кырсыгына кабылган бул өзгөчө оң рулдуу автоунаалардын катышуусунда болуп атат да. Мисалы Ош облусунун аймагында эле быйыл 11 айда 95 жолуна кырсыгы катталды да оң рулдуу автоунаалардын катышуусунда. Анын кесепетинен 8 жаран каза болуп, 161 жарандар денелеринен ушул оор жараттарды алышкан. Бул оң рулдуу автоунаалардын катышуусундагы жолуна кырсыктар негизинен ушул жанагы оң рулда да карама каршы тилкеге чыккандыктан бекмаңдай кагылышып, өзүңүздөр билесиздер, эки автоунаа катуу ылдамдыкта келип кагылышканда ичиндеги жарандар көпчүлүгү каза болуп калып атат, көпчүлүгү жарат алып калып атат. Ошондуктан менин оюм ушул Кыргыз Республикасынын аймагына ошол 2015-жылы тыюу салган боюнча кала берсе деп ойлойм. Себеби оң рулдуу автоунаалардын бизге техникалык абалы бекем, анан мындай шарты жакшы деген менен биздин адам өмүрү баарынан кымбат турат. Ошондуктан мен ойлойм ушул оң рулдуу автоунаалардын демилгечилерди деле туура түшүнөм. Себеби Япониядан келип аткан автоунаалардын аябай техникалык талаптарга жооп берет, аябай мындай условиясы жакшы. Бирок оң рулдуу автоунаалар бизге, мен ойлойм, тыюу салганы туура, бирок ушул жолуна кырсыктарына кабылганда ушул оң рулдуу автоунаалардын күнөөсү көбүрөөк болууда да. Рахмат, азыр өзүңүз ушул жыл башынан бери облус аймагында катталган жол кырсыктарын айтып кеттиңиз, статистикага токтолуп кеттиңиз. Эми негизи эле ушул сиздердин бөлүмчө, башкармалыктын бөлүмчөсү жол кырсыктарын алдын алууда айдоочулар менен кандай түшүндүрүү иштерин, кандай рейдтерди өткөрүп, кандай жылды, кандай жыйынтыктап атасыздар? 2011-жылдын Ош облусунун аймагында жалпы бул 668 жолуна кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 92 жаран каза болду. Ал эми 1132 жарандар денелеринен ар түрдүү жараттарды алышкан. Былтыркы жылы ушул жылга салыштырмалуу жалпы жолуна кырсыктары 78 учурга азайган, каза болгондор 21 учурга, ал эми жарат алгандар 203 учурга кыскарган. Негизинен Ош облусунун аймагында жалпы жолуна кырсыктары дагы жаш өспүрүмдөр катышкан жолуна кырсыктары бир кыйла кыскарган, 10%ке кыскарган. Ал эми Ош областык жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн 2022-жылдын 11 айы жылдын аягы болуп атат. Бир кыйла жемиштүү жыл болдук десем болот. Себеби ар кандай багыттагы биздин кызматкерлер, биздин бөлүм ар кандай багыттагы жолугушууларды, иш-чараларды, рейдти күнү түнү болобу ар кандай ушу алдын алуу иш-чараларын жүргүзгөндүктөн ошонун натыйжасында мен ойлойм жолуна кырсыктар бир кыйла кыскарды деп. Рахмат. Анан ошол авто мектептер менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, экзамен учурунда негизи эле ушул лицензия алган авто мектептер менен дагы бир катар иш-чараларды өткөрдүңүздөр да. Ошого дагы токтолсоңуз. Азыр Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин карамагына УНА мекемеси бизге да карап калды. Ана мурун билим берүү министрлигине караганда автомектептерчи азыр Ош облусунун аймагына, Ош шаары, Ош облусунун аймагындагы автомектептер дагы биздин атайын транспорт каражатын жөнгө салуу жана лицензия бөлүмчөсү ачылган. Биздин кызматкерлер быйылкы жылдын февраль айынан баштап ошол автомектептердин ишмердүүлүгүн текшерип, алардын аткарып жаткан иштерин, анан ошол автомектептерде ушу курсанттарды окуу учурларын текшерүүгө алып, алардын билим сапатын текшерип, андан сырткары өздөрү бар ошол жол эрежесин сактоо боюнча адам өмүрү баарынан кымбат экенин ушул курсанттарга, ушул келечектеги айдоочулар арасында дагы ушул өздөрүнүн окуу, аңгемелешүү, ар кандай иш-чараларды уюштуруп,
өткөрүүдө. Азыр учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Азыркы учурда мурункудай көз карашы калыптанып калганда бизде айдоочулук күбөлүктү сатып алат деп. Азыркы учурда автомектепке кирип 3 ай, 3,5 ай ушул автомектепте терең билим алгандан кийин экзамен тапшырат, экзаменден өтсө анан айдоочулук күбөлүк берилбейт. Анан эгер тапшыра албаса айдоочулук күбөлүк берилбейт. Рахмат, Атай студиябызга келип өзүңүздүн сунушуңузду, пикириңизди билдиргениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Рахмат. Айдоочулар 1 жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузса кайрадан экзамен тапшырат. Учурда бул мыйзам долбоору парламентте 2-чи окууда өттү. Аталган долбоор жол кырсыктарын азайтууга багытталат. Деген менен бул мыйзам долбоору коомчулукта эки ача пикирди жаратып жатат. Кененирээк алдыңкы сюжетте. 1 жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузган айдоочулар кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Учурда бул мыйзам долбоору парламентте 2-чи окуудан өттү. Анда укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамда жол эрежесин билбегендерден кайра экзамен алуу нормасы камтылган. Кайсыл эрежелерди бузса кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Мамлекеттик номери же алардын бири жок болсо, ошондой эле номерин жашыруучу шаймандарды колдонсо, жол инспекциясынын кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жана транспорт тармагындагы ыйгарым укуктуу органдар тосто токтобой кетсе, белгиленген ылдамдыктан ашып саатына 40-60 жана 60 ашуун чакырым ылдамдыкты айдаса, эгер тез жардам, милиция сыяктуу кызматтардын атайын автоунааларын өткөрбөй койсо, каршы тилкеге чыгып алдыдагы автоунаадан ашып өтүү эрежесин бузса, эгер эреже бузуу менен адамдын ден соолугуна зыян келтирсе, бирок ал аракетинде кылмыш жазага тартуу белгилери жок болсо, автоунаасын мас же айдоочулук күбөлүгү жок адамга айдатууга жол берсе. Деген менен Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга чараларды катаалдаштыруу аракети көрүлгөнү менен жол кырсыктарынын аягы токтобой келет. Муну менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жол кырсыктарын азайтууну көздөп жатыптыр. Алсак Ош облусунда 11 айда эле 75 миңден ашуун айдоочу жол эрежесин бузган. Эми ар кандай спирт ичимдигин ичип алып башкаргандар бар, ылдамдыкты ашыргандар бар, карама каршы багытка чыгып айдагандар бар, анан ылдамдыкты ашырган айдоочулар, коопсуз курун такпаган, туура эмес озуп өткөндөр, ар кандай жол эрежесин бузгандар катталат. Ош облусунун аймагында 2022 жылдын 11 ай ичинде жалпы болуу 668 жол накырсыздык катталып, анын кесепетинен 92 жаран каза болуп, 1132 жарандар денелеринин ар кандай жараттарды алып ооруканаларга кайрылышкан. Мындан улам жол эрежелерин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы бар. Деген менен бул мыйзам долбоору коомчулукта эки ача пикирди жаратып жатат. Анткени жол эрежесин так сактоого, оболу жол талапка жооп бериши керектигин белгилешет. Бир жылда бул мыйзамга каршымын. Бул мыйзам болбойт. Бул мыйзам кабыл алганы бир жагынан жакшы болгону менен, экинчи жагынан бул карапайым шопурларга, карапайым элге гана кыйын болот да. Себебин айтканда биздин Кыргызстанда көпчүлүк 60% жарандар ушу такси менен же болбосо жүк ташуу менен иш кылышат. Себеби дегенде полосалар жок, жолдорубуз тар. Анча-мынча жерден айдаганга туура келет, анча-мынча жерден качканга туура келет, ушундай жолдорубуз бар да. Биринчиден жолдорду түздөп, светофорлорду жакшы кылып берсе, анан ушундай татаал мыйзамдары кирилсе жакшы болмок эле да. Конечно, жол талапка жооп берсе, эрежелер деле бузулбайт да. Андай не деле болбойт да. Бузулуулар деле көп болбойт. Авария деле көп болбойт. Бул талапка жооп бербеген үчүн ошондой нелер көп, кырсыктар көбүрөөк. Эске салсак, Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айып пулду жогорулатып, мастарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратууну сунуштаган. Эске салсак, Кыргызстанда 2021 жылы 7000ге жакын жол кырсыгы катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 22%га көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жараат алган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ. Эми катализатору жок автоунаа ээлерине 20 миңден 65 миң сомго чейин айыппул салынуусу мүмкүн. Экологияны жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга чыгарылды. Долбоордун автору депутат Марлен Маматалиев коомчулуктун пикирин угуп, эске алып, андан соң гана парламентте талкууланаарын билдирди. Кененирээк кийинки материалда.
Катализаторы жок автоунаалардын ээлерине айыппул салуу мыйзам долбоору сунушталды. Аталган демилгени жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев көтөрүп, коомдук талкууга койду. Максаты катализаторы өзгөрткүчтөрү жок автоунааларды айдап жүргөн жарандарды жазалоо жолу менен экологияны жакшыртуу. Мында транспорт мамлекеттик каттоо учурунда текшерилет. Эгер жок болсо, жөнөкөй жарандарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сом айып салынат. Катуу күрөшөбүз менен десек, анча мынча ушундай катуу мыйзамды өзгөртүүгө барганга мажбур болуп атабыз. Мен айтпайм бүгүн толук эле баардыгын катализатор жокторун штраф кылып коет экенбиз. Мен андан алысмын. Биз айтып атабыз, жаңы келген машинелер азыр эми келип атканда деле эч ким текшербейт. Келиңиздер, ошол жок дегенде жаңы машина келгенде катализатору жок дегенде ача албайлы. Штраф деп койсок, анан сөзсүз түрдө катализатордон алып келет. Учурда долбоор 30 күндүк коомдук талкууга чыгарылды. Коомчулуктун пикирин эске алуу менен парламентте талкууланат. Кыргызстанда автотранспорт айлана чөйрөнү булгаган негизги булак болуп саналат. Унаа мекемесинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январына карата 1.103.445 жеңил автокөлүк катталган. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги мыйзамдан жеңил автоунааларды милдеттүү техникалык кароодон өткөрүү алып салынгандан кийин катализатору бар жогун текшере албай калганын айткан. Техникалык умумий сабалдарын дайым көзөмөлдөп турабыз автоунаалардычы. Эгерде техосмотр бизде болгон маалда, онда ар бир транспорт жеңил машина болобу, оор жүк ташуучу автомашиналар болобу, дайым көзөмөлдөп турат элек ар 3 айда ар жылы автоунаалардычы. Катализатор бул автоунаадан чыккан газдарды тазалоочу шайман. Ал автоунаанын түтүн чыгаруучу моорусунда жайгашып, унаадан чыккан көмүр кычкыл газы, азот кычкылы сыяктуу айлана чөйрөгө зыяндуу заттардан арылтууга жардам берет. Натыйжада унаанын экологияга тийгизген терс таасири азаят. Учурда өлкөдө канча унаада катализатору бар жок экени белгисиз, анткени муну көзөмөлгө алган кызмат жок. Мында изилдегенибизде ушундай көпчүлүк ушундай маалыматтарга ээ болдук. Баягы автоунааларды чет мамлекеттен ташып атканда дагы ошол жакта эле кырттырып, ошол жакта эле саткан фактылар бар экен. Мен билишимче Ош шаарында бир 3-4 пункт бар экен. Даже бул жашыруун эме эле, ошо ачык айкын эле биз катализатор сатып алабыз. Катализатор прием кылабыз деген жарнактарды берип аткан фактылар бар. Аларды биз ошо баягы барып неге катализаторду алып атасың? Мыйзамсыз деп, мыйзамда жок болгондуктан биз сунуштарды берип келгенбиз да. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө катализатору жок унааларга акчалай жаза каралган. Акыркы 5 жылда катализатор жасалган палладий металлы дефицит болуп, баасы кымбаттай баштаган. Кыргызстанда сатып алынган катализаторлор Европа өлкөлөрүнө сатылаары айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Министрлер кабинети ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Анда аткаруу бийлиги 16 мамлекеттик органга ишкердик субъектлерге текшерүү жүргүзүү укугун берүүнү сунуштап жатат. Бул арада аталган мыйзам долбоору нараазычылыкты пайда кылды. Эл өкүлдөрү ишкерлерди текшерүүнүн түрлөрү өтө көп экенин айтып, кыскартууну сунушташууда. Токтогул Сагынбай уулу жеке ишкерлик менен алектенет. Ал заводдо темир өндүрүү жагын колго алып, ири салык төлөөчүлөрдүн катарында. Деген менен ал Кыргызстанда ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү көңүл жылытарлык эместигин белгилейт. Анткени текшерүүлөрдүн көптүгү ишкердин ишин артка тартып, тоскоолдук жаратат. Ал ишкерлерге ар тараптуу жагымдуу шарттар түзүлсө дейт. Бул өлкөнүн эң биринчи бир булагы болуп, бул ошо ишкерлер эсептелет. Себеби биз налог төлөйбүз, сот фонд төлөйбүз, жумуш ордундарды түзөбүз. Мындайча айтканда биз мамлекеттин каржы булагыбыз да. Бирок бизге ар кандай тоскоолдуктар болуп, например, көп мен чынын айтсам былтыртан бери билем, бир 10дон ашык фирма жабылып кетти да. Себеби алардан биринчиден текшерүүлүнүн көптүгү, экинчиден бул бизге ыңгайсыз мыйзамдар. Мындайча айтканда багандай орусча айтканда расширение болбой атат да. Например, бир бизнес кыласың, ошо менен кичине кыласың да, мамлекетке эле төлөп бересиң дагы, ошо менен эле жабылып кетет да булчу. Бул мындай дальше мындай өсүп өнүгүү жок да, ошол фирмадачы.
Деген менен ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам сунушталууда. Анда аткаруу бийлиги 16 мамлекеттик органга ишкердик субъектилерге текшерүү жүргүзүү укугун берүүнү сунуштаган. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Анда ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укугунун алкагында текшерет. Анткени мурун эски редакцияны карасаңыз, анда узко жазылганда, анан чисто жанагы проверочный листтер менен текшерип, мындай суроолорду бул текшерүү эмес деп, текшерүүчү органдар ашка чыгып кетип атканда, ошондуктан биз ал дагы текшерүүгө кирет деп аныктама берип атабыз да. То есть любой запрос, любое вмешательство это как бы относится к проверке деп. Ошондой түшүнүк бул. Бул арада аталган мыйзам долбоору нааразычылыкты пайда кылды. Депутаттар ишкерлерди текшерүүнүн түрлөрү өтө көп экенин айтып, кыскартууну сунуштады. Буга чейин президент ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Ага ылайык укук коргоо органдары жана 16 мамлекеттик текшерүүчү органдын да текшерүүсүнө бөгөт коюлган эле. Жыйында депутат Айбек Осмонов ишкерликти текшерүүгө 5 жылдык мораторий киргизүүнү сунуштады. Президенттин мониторинг деп жарлыгы чыгаткандан кийин, коюлуп жаткандан кийин эч кандай текшерилбеш керек. Алыс кетпейли, мисалы Өзбекстанга карап көрбөйлү. Мирзаев не деп айтты? Бир текшерүүчүнү көрбөйүн деди. Азыр экономикасын карабайлыбы? Жеке ишкерлердин бүт Казакстандан, Кыргызстандан чоң жеке ишкерлер ошол жака барып иштешти. Эмне үчүн? Текшерүү жок. Бир да текшерүү келбейт. Налогун төлөйт, иштей берет. Бизде деле ошол налогун төлөп иштеп атпайбы? Азыр мурункудай болбой калган. Налогду өзү карап турат. Эгерде налогун төлөбөсө, автомат түрдө банкта өзүнүн шотун жабат. Акчасы түшкөндө автомат түрдө налогго которуп берип коет. Туурабы? Кайсыл жагын текшересиңер, арыз жазып. Андай болбойт. Мына текшерүү, пландуу текшерүү, пландан тышкары текшерүү, контролдук текшерүү, кайра текшерүү субъекттери абдан көп. Эмнеге ушунча көп киргиздиңиздер? Бул бир текшерүүнүн үстүнө кайра да текшерүү боло берет да. Макул жана президенттин жарлыгы боюнча текшересиздер, кийин кылган иштери боюнча. Бул биз кайра адамдардын кыйнап атпайбызбы? Текшерүү абдан көбөйтүп атпайбызбы? Ушунун бардыгын жыйынтыктап 1-2 жыл текшерүү кылыш керек. Өкмөттүн 2018 жылдын 17 декабрындагы номер 586 токтому менен ишкердик субъектилерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктаган. Экономика министрлиги ошондон кийин текшерүүлөр 9 эсе кыскарганын билдирет. Бирок коопсуздукту камсыз кылуу максатында экологияга байланыштуу маселелерди арыздын негизинде ишкерлик субъектилер текшерилип турат. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстанда орден менен медальдардан жогору турган дагы бир мамлекеттик сыйлыкты негиздөө сунушталууда. Юстиция министрлиги жол жобосун иштеп чыгууда. Бул мамлекеттик сыйлык мындан сырткары ар түрдүү коомдук уюмдарда дагы жыл мыкталары деген аталышка таянып, сыйлык наамдарды ыйгарып келишет. Учурда сыйлык алуу бизнеске айлангандыгы, аны сатып алуу кадыр эсеп көрүнүш болуп жатканы коомчулукта кызуу талкууга түштү. Кыргызстанда орден менен медалдан жогору турган мамлекеттик сыйлыктын өзгөчө категориясын негиздөө сунушталууда. Мамлекеттик сыйлыктар, ардак наамдар жана мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө мыйзамга кире турган тиешелүү өзгөртүүлөрдү Юстиция министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Мындагы негизги максат эрдик медалынын кадырын жогорулатуу. Ал мекен үчүн курман болгон баатырлардын элесин түбөлүккө калтыруу максатында берилет. Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктын бир нече категориясы бар. Жогорку категория — Кыргыз Республикасынын баатыры өзгөчө белгиси. Биринчи категория — ордендер. Экинчи категория — медалдар. Андан соң ардак грамоталар жана ардак наамдар. Деген менен Кыргызстан барган сайын сыйлыктан сыймык таппай баш айланган мезгилге жетти. Анткени ар тармак өз алдынча сыйлык тартуулап баасын кетирди. Жыл айланбай мыктыларды аныктаган өз алдынча тармак түзүп бизнеске айланып, азыр кызуу жүрүп жаткан мезгили. Алардын базары кызып, керек болсо айткан сумманы бере салсаң, сен жылдын мыкты адамы болушуң жеңил эле ишке ашат. Мындан улам мамлекеттик сыйлыктарды да биринен сала бири сунуштап, кадырын кетирет деген пикирлер бар. Бул наам кымындай да аброй алып келбейт, кандай жол менен алып жатышканын деле баары билет. Бирок ушуну мыкты деп түшүнүп алгандар да жок эмес. Ушуга окшогондордун кылык жоругунун айынан башка профессионалдардын аты булганып жатат.
Ушундай акчага иштеген иш-чараларды токтотуш керек. Негизи ато карапайым эл мыкты экен деп кабыл алат, акчага сатып алышканын билишпей. Муну чоң бизнеске айлантып алышты. Бул нерсени токтотуш керек. Кайдагы бирөөлөр чөнтөгүн толтуруп атышат. Айрым адамдар буга берилип, мага добуш берип кой деп тойгозушат. Мыкты болсоң айттырбай эле эл өзү наам берет. Акча алып сыйлык тартуулап, ананда анын баасын бычкандарды тизгиндөө керек дешет адистер. Анткени мындай ыкма менен барып, акчалуулардын алдында кадыры сиңгендердин баркы кетет деген таризде. Мына бир кезде эмгек сиңирген артист деген наам $2000 болуп калды. Эл артист дегендер $3-4 чыгып кетти. Анан сатылып калды. Анан ошон үчүн баягы көпчүлүгү сатып алышты. Анан сатып алганда да баягы таанышына карап, жердешчилигине карап, анан башка жолдорго карап туруп, анан бул наамдарды өтө баягы баркын кетирип коюшту да. Анан муну наамды алса боло берет экен деп жөнөкөй эле жүргөн, жөн эле иш кылып жүргөн адамдар деле наамга ат коюп, анан алар деле акчага сатып наам алып алышты. Педагог Мастура Шарипова мамлекеттик сыйлыктар аз болгондуктан коомдук уюмдар, жеке адамдардын тобу мотивация катары сыйлык беришет деген пикирде. Анткени жеке тараптан алынган сыйлыктар өз учурунда мамлекеттик сыйлыкка документ тапшырууда жардамга келет. Мамлекеттик сыйлыктардын саны аябай чектелген. Президентибиз жогорку кеңеш чектелүү гана сыйлыктарды берген үчүн менимче элибиздин айрым бир ишкерлердин стимулдарын берүү үчүн коомдук уюмдар ошондой бир мотивация жасоо максатында уюмдарды түзүп, элдерди майрам алдында маанайын көтөрүп, аларга бир жылдын мыктысы, мыкты ишкер, мыкты ошол ар түрдүү номинацияларды берүүсү дагы белгилүү бир деңгээлде ошол элдин арасындагы ишмердүүлүккө өзүнүн күчүн берет. Ал канткенде ошол лицензиясы бар уюмбу, алар кайсы бир комиссиянын карамагынан өткөнбү, алардын печаты жарактуубу деген бир легалдуу жактары болгон болсо, менимче мунун зыяны жок. Өлкөдө мамлекеттик сыйлыктар өлкө башчысынын жарлыгынын негизинде гана ыйгарылат. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында жыл сайын эң көп сыйлык тапшыргандардын сап башында Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаев турат. Президенттердин ичинен Аскар Акаев эң аз сыйлык ыйгарган. Аскар Акаев 15,5 жылда 9148 сыйлык. Курманбек Бакиев 4 жыл 9 айда 7174 сыйлык. Роза Отунбаева 1 жыл 4 айда 8927 сыйлык. Алмазбек Атамбаев 6 жылда 30443 сыйлык. Сооронбай Жээнбеков 2 жыл 9 айда 6002 сыйлык. Садыр Жапаров 1 жылда 1753 сыйлык. Учурда Кыргызстанда 15ке чукул мамлекеттик сыйлык бар. 2017 жылга чейин алардын саны 20га чамалап барчу. 1990 жылдан бери 63 миңден ашык адамга мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Өлкөнүн тынчтыгы үчүн Улуттук коопсуздук комитетинин кызматы маанилүү. Атайын кызмат экстремизм менен гана күрөшпөстөн мамлекеттеги жалпы мыйзамсыз аракетке каршы турат. Соңку жылдары комитет жемкорлук менен аябасыз күрөшүп, өлкө казынасына 8 миллиардга чукул каражат чогултту. Мамлекеттин чек ара кызматын өзүнө алып, бейпилдикти сактап келүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөдө тамырын жайган жемкорлук менен күрөштү аябасыз жүргүзүп келүүдө. Мамлекеттин коррупцияга каршы саясатынын деми болгон УКМК министрликтен тарты айыл өкмөткө чейин жемкорлуктун ири системасын аныктап, анын натыйжасы менен соңку 2 жылда 8 миллиардга чукул каражат казынага кайтарылды. Коомчулукка жайылган кустурация аракети жемкорлукка каршы күрөшүүнүн белгисине айланды. Өлкөнүн эң негизги органы эсептелинген УКМКда олуттуу реформа жүргүзүлүүдө. Эгемендиктен бери көңүл сыртында калып келе жаткан атайын кызматтын алыскы аймактарындагы бөлүмчөлөрүнө чейин жаңыдан имарат салынып жатат. Айтсак 2 жыл ичинде 5 башкармалык 60ка чукул жаңыдан имарат пайдаланууга берилген. Өлкөдө атайын кызматка окутуп даярдоочу адистештирилген толук кандуу атайын жогорку окуу-жай жок болгондуктан биринчи жолу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясы түптөлүүдө. Коопсуздук комитети экстремизмге дагы каршы аракеттенет. Мындан улам улуттук коопсуздук органдарынын кадрдык потенциалы жогорулатылып, техникалык мүмкүнчүлүктөрү 80%га чейин жаңыртылган. УКМКга чек ара кызматы дагы кошулуп берилгени коопсуздуктун бекемделишине ишеним берет дешет аскер ардагерлери. Керектүү
шаймандарды, оғдары, башка нерселердин баардыгын камсыз кылып, биз өзүбүздүн коопсуздугубузду орусча айтканда более уверенно сезип калдык дегендей. Коопсуздук кызматынын ичинде акыркы жылдары эгерде биздин ушул коопсуздук кызматынын райондук, облустук бөлүкчөлөрү негизинен бир башка бир ишканалардын арасына кирип ошол жерде бир өздөрүнүн кызматтык жанагы бөлүмчөлөрүн алып келсе, бүгүн көп жерлерге, көп райондук бөлүктөргө жаңы зданиялар курулуп, шарттар түзүлүп берилди. Мамлекеттин коопсуздук кызматы учурдун талабына жооп бере турган чалгындоо, контур чалгындоо иштерин татыктуу аткарып келүүдө. Өлкө аймагында тынчтыктын, туруктуулуктун камсыздалышына түздөн-түз бул кызмат жоопту. 20 декабрь коопсуздук кызматкерлеринин кесиптик күнү. Бул күн 2007 жылы бекитилген. Темир жолдогу үрөй учурган Кырсык Ош шаарынын аймагындагы темир жол станциясында бензин куюлган вагонго жүктөлгөн 3 цистерна темир жол каттамынан чыгып оодарылып кеткен. Натыйжада 59 жаштагы кишини басып калып каза болду. Ири өрттүн чыгып кетүү коркунучунан улам маркумдун сөөгүн чыгарууга 8 сааттан ашуун убакыт кетти. Учурда Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Ушул астында жаран өзүнүн жилети менен көрүнүп турат, аз көрөсүздөр. Ошол жерде турат. Бирок адамдын ушул теңинен өйдө жагы оң колу, бир колу ошол балкага кошулуп басылып калган. Байкаган кылмасак, бул цистерна бул жака ооп кетиши толук ыктымалдуулук. Темир жолдогу үрөй учурган Кырсык бензин куюлган вагонго жүктөлгөн цистерна басып калган кишини чыгарып алууга 8 сааттай убакыт кетти. Каза тапкан жаран темир жол кызматында жөндөочү болуп эмгектенген 59 жашта болгон. Цистернанын астынан чыгарууга 3 өрт өчүрүү бөлүмү, 18 куткаруучу, ийимден 10 тез жардам кызматынан 6 кызматкер барган. Мында ири өрт чыгып кетүү коркунучу жогору болгондуктан куткаруу иштери кыйынга турган. Жерди казуу менен барган учурда ошол кулап калган вагондун алдынан биздин куткаруучуларга дагы кооптулук жаратылып, бир аз убакытка куткаруу иштери токтотулган. Андан кийин вагондун ичиндеги жеңилгүч зат куюлуп төгүлүп алынгандан кийин, цистерна жеңилдегенден кийин кайрадан казуу иштеринин натыйжасында ошол өлүп калган жарандын денесин, жансыз денесин чыгарышкан. Болжолдуу түрдө ошол бир 7-8 саат аралыгында жансыз денени алып чыгышкан. Кырсык Ош шаарынын аймагындагы темир жол станциясында Нариман айылындагы нефти базада 21 декабрь күнү түнкү саат 11-лер чамасында катталган. Вагонго жүктөлгөн 3 цистерна рельстен чыгып оодарылган. Мындан улам Кыргыз темир жолу ишканасы атайын комиссия түзүп, окуянын чоо жайын иликтөөгө алды. Тала авариялык кызматы жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери биргелешип иш жүргүзүлдү. Эми ушул учурда ушул окуяга байланыштуу темир жолунда өзүнүн атайын комиссиясы түзүлүп, жеринде текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Каза болгон кызматкерибиздин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кырсыктан жабыркаган дагы бир кызматкер ооруканага жеткирилген. Ал жеңил жараат алып, шок абалда болгону айтылат. Дарыгерлердин көзөмөлүнөн кийин амбулаторлук дарыланууга жөнөтүлгөн. Ал эми Кырсык катталган жерде азыркы тапта кесепеттерин жоюу иштери уланууда, дагы деле өрт чыгып кетүү коркунучу жогору. Учурда Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланууда, мында 2 жана 3 цистернадагы бензиндин башка бактарга бошотуу, ошондой эле өрт чыгып кетпөөсүнүн алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө. 6 вагонду подъездной путь, МЧСтин подъездной путуна киргизип атканда 3 вагон оодарылып кетти деген кабар келди. Биз Жалал Абадтан жетип келдик берге. Жетип келгенде уже берде куткаруу иштери жүргөн экен. МЧС бөлүмүнүн бригадасы полный иш кылып аткан экен. Окуя болгон жерде 1-мүнөттөн тарта Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын оперативдүү талаа тобу жана баардык тартылган кызматтар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте иш алып барууда. Ош шаардык милициясынын тергөө тобу да тиешелүү материалдарды чогултуп, экспертизалар дайындалды. Иликтөө иштери уланууда. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.
Базардагы санитардык талап сакталбаган торт жана эт азыктарын сатып алууду абайлаңыз. Жаңы жылга карата үй шартында жасалган торттор ден соолукка кооптуу болуп жатканын санепид кызматкерлери эскертет. Мындан улам көчөлөрдө сатылып жаткан тез бузулуучу азыктар да текшерилди. Күмөндүү шартта даярдалган торттор жол четинен алынып, соодагерлерге эскертүү берилди. Siz hazır mınday условиясы жоқ сатып атасыздар. Значит, уже жакшына торт уже өзүнүн первичный показателин уже жоқ болду. Жоқ болду, срок өтөлүк менен алып келип. Срок өтөлүгү менен азыр шарттар сатылбайт. Жаңы жыл майрамына карата Ош шаарынын Борбордук базарында көчө бойлой белгисиз шартта жасалган кремдүү торттор жайнап кеткен. Адам өмүрүнө коркунуч туудуруп, санитардык норма сакталбай сатылып жаткан азыктар санепид кызматкерлери тарабынан алынып салынды. Кайсыл фирмада жасалганы белгисиз тортторду саткан соодагерлер рейдтин талабын аткаруудан баш тартты. Мындай даярдаган бул келгенде мына кишиге айтыш керек. Анан сиз жакшына торту, документи бар торту сиз азыр мындай условиясы жоқ сатып атасыздар. Значит, уже жакшына торт уже өзүнүн первичный показателин уже жоқ болду. Жоқ болду, срок өтөлүк менен алып келип. Жок, срок өтөлүгү менен азыр шарттар сакталбай атпайбы? Өздөрү бүгүнлөр түшүрдүлөр буну. Айтып атпаймынбы? Бул тем более тез бузулуучу азык-түлүктө булчу. Бул жөнүндө печень. Сиз албаң буну биз алып кетебиз. Буну алып кетип бул комиссияга берилет. Комиссия кандай чечим чыгарса ошондой анан кийин неме болот. Бар болгон звонтет айтып койгула. Ушинтип санэпстанцияга тортторду полный жүктөп алып кетти. Санепид кызматкерлери Борбордук базардагы эт жана салаттардын үй шартында жасалганын аныктап, лабораториялык изилдөө жүргүзө турганын билдирди. Тез бузулуучу тамактарды каалаган шартта сатып жаткан соодагерлерге эскертүү берилип, азыктардын мөөнөтүн эске алууну тапшырды. Азыр биз ушу салаттарды полный жүктөп, свалкага алып барсак эчтеке кыла албайсың. Себеби бул мыйзам. Мындай шартты түзүп, анан сатыш керек. Көчөдөгүлөрдү жыйнап алчы. Азыр көчөдө сиз ар бир азыр жүктөдүк, полный мындай салаттарды жүктөдүк. Азыр полный рейд жүрөт, бардыгыңарга айтылат, бардыгынан мындай эме болот. Азыр салаттын эгеси ким экен? Сиз эмес да. Азыр кыздар бекинип алды. Машина келди келбеди? Турбай. Буну акчасын ким төлөп, бузу алып сатсы. Жок, акчасын сизчи, сиз бир шу жердин негеси сиз болосузбу? Мен. Жок. Холодецтинби? Жок, бул холодец бизге алып келет. Бизге алып келет, алып сатабыз. Эже мындай да, ала ошондой тез бузулуучу тамак аштарды сатыш үчүн шарт болуш керек. Хотя бы витрина коюп алгыла, же холодильникке салып койгула, же мындай витринный холодильникке салып, мындай көчөдө сатса болбойт да. Санепид адистери майрамдык дасторконго базардагы күмөндүү шартта жасалган кремдүү торттон жана салаттарды сатып алуудан этияттыкка чакырат. Ош шаарында Сахаба аталышындагы кондердик цехинин кремдүү азыктарынан 46 адам ууланган. Анын ичинен 28 жаш балдар болгон. Ал эми ботулизмден 7 жаран оор абалда ооруканага жаткан. Кремден жасалган торттор боюнча жана ботулизмди алдын алуу боюнча түшүндүрүштерин жүргүздүк. Негизи Кыргыз Республикасынын кодексин боюнча жолго чыгып мыйзамсыз саткан адамдардын негизги карай турган аймактык кеңештер жана милициялар болот. Биз ага карабастан адамдардын уулануусун алдын алуу боюнча рейд уюштуруп бүгүнкү күндө рейд жүргүздүк. Көчөдө санитардык норма сакталбай сатылып жаткан кремдүү азыктарга рейд жыл соңуна чейин уланат. Жыл башынан бери мөөнөтү өтүп кеткен консервадан жабыркаган 100гө чукул жарандан арыз келип түшкөн. Өзбекстандагы өлүмдөн кийин Док-1 Max дарысын Кыргызстанда да сатуу токтоду. Док-1 Max дарысын сатууну дары-дармек жана медициналык каражаттар департаменти убактылуу токтотту. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Эске салсак, аталган препараттан Өзбекстанда 15 баланын каза болгону боюнча маалымат тараган. Социалдык тармактарда Самарканд облустук балдардын көп тармактуу медициналык борборунун жетекчисинин облустук Саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысына 15 декабрда жазган катынын көчүрмөсү жарыяланган. Анда Док-1 Max таблеткасын жана сиробун ичкен бейтаптардын оорусунун күчөшү жана өлүмү тууралуу айтылган. Кыргызстанда Док-1 Max 2018 жылы катталган. Азыркы рет 2021 жылы ташынып келинген. Ал быйыл 2022 жылы өлкөгө алып келинген эмес. Жаралган кырдаалдан улам Док-1 Max'ты 2022 жылдын 23 декабрынан тарта Кыргызстандын аймагында сатуу убактылуу токтотулду.
Ал эми үлгүлөрү Борбордук көзөмөл аналитикалык лабораторияга жөнөтүлдү деп айтылган таратылган маалыматта. Департаментте Доппер Макстан жабыркап кайрылгандар жок экенин айтышты. Дары Индияда жасалган жана грипп менен курч респиратордук ооруларда ичүүгө сунушталган. Препарат таблетка жана сироп түрүндө чыгарылат. Бириккен күрөш дүйнөсү Акжол Махмудов Жоломан Шаршанбековду тарых жаратуучулар деп тапты. Бириккен күрөш дүйнөсү Грек-Рим эркен жана аялдар күрөшүнүн эл аралык федерациясы кыргызстандык Жоломан Шаршанбеков менен Акжол Махмудовду 2022 жылдын тарыхын жаратуучулардын катарына кошту. Видео федерациянын YouTube каналына жарыяланды. Алдыңкы төрттүккө ошондой эле япониялык Ю Сузаки жана албаниялык Зелимхан Абакаров кирди. Шаршанбеков быйыл дүйнөнүн, Азиянын, ошондой эле ислам оюндарынын чемпиону болду. Ийгиликтүү беттештердин аркасында ал 60 килограммга чейинки салмак категориясында рейтингде 1-орунга чыкты. 77 килограммга чейинки категорияда Акжол Махмудов 2-орунду ээледи. Махмудов Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргызстандык 1-чи дүйнө чемпиону. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо берсин. Сиздер узап бара жаткан жуманын негизги окуяларына сересеп салган апта маалыматтык программасына күбө болдуңуздар. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.